kaçan Kırgızlar Arap bolup ketpeybiz. Biz hiç kaçan Kırgızlar Orus bolup ketpeybiz. Kırgızlar Kırgız boyun kılabız. Uşul meseleni urmattуу ugandar ayağına çıkarışыңar gerek. Ушул маселени контролдошуңар керек. Себеби кийинки муундарга жаман адаттарды үйрөтүп аткандар көбөйүп кетти азыр. Ушул багытка катуу көңүл буруп, айрыкча жаштарыбызды ар кандай экстремисттик уюмдардын азырлыктардан сактап калуубуз керек. Болбосо мектепти жамандаган, медицина талаптарына акарат келтирген, атүгүл мамлекет саясатына түз карабаган миссионерлерди ээн эркин калтырып коюуга болбойт. Уктуңуздар, жерлерде мына кээ бир миссионерлер жүрөт. Бай, медицинага караба, мектепке барба, балдарын мектепке жөнөтпөй, үйлөрүн караңгылатышып, үйлөрүнөн телевизорлорду алышып, ушундай бир жаман үрп адаттарга өтүп алышкандары бар. Ошолордон бери карап чыккылагын. Ар бир үйдү карагылагын, ар бир айылды карагылагын. Бир дагы жерде мындай терс көрүнүштөр болбосун. Нөмет учурунда айдоочу жарандар кайрылып, Мерседес 778 деген номер Мерседес грузовой. Башка жолдон аварийный ситуация этип машиналарды сүзүп кете жазган. Информация берген, артынан айдап келип, мына айдоочуну машинесин токтоткон кезде мына состояниясы мас абалында арак ичимдик жыттанып атат, бүтүндөй тура албайт. Азыр наркология алып барып текшерип, машинесин стоянкага коюлат. А биз Кыргыз элим, мага жардам бериңиздер, ушинтип тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер, жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. ЖКХБнын маалыматына караганда, кечке маал Бишкек Нарын Торгар трассасында Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташыган автоунаа жолдогу башка айдоочуларга тоскоол болуп, өмүрүнө коркунуч жаратып баратканы тууралуу маалымат түшкөн. Милициянын кайгылуу кызматы айдоочунун артынан кууп барып токтотуп текшергенде, анын мас экени аныкталган. Машинасы айып курууга токтотулду. Мыйзамга ылайык ал киши айдоочулук көлүгүнөн ажыратылары айтылды. Сузакта сүрөттөр менен шантаж кылып акча талап кылган аял кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБтен билдиришти. 22 сентябрь күнү Сузак РИИБке 1972 жылы туулган Сузак районунун тургуну арыз менен кайрылган. Анда 21 сентябрь күнү өзүнө тааныш болгон аял жылаңач сүрөттөрүн интернет булактарына жарыялайм деп коркутуп, 100 000 сом акча каражатын талап кылгандыгын айткан. Аталган окуя 22 сентябрь күнү Сузак РИИБтин маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Сузак РИИБтин милиция кызматкерлеринин ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Сузак районунун 1991 жылы туулган тургуну Бишкек Ош жолунда 1972 жылы туулган жарандан 25 000 сом алып жаткан жеринен кармалды.
Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген кезектеги маегинде Кыргызстандагы айдоочулук көлүктөрдү сатууга шектелип кармалган кызматкерлер боюнча пикирин билдирди. Ошондой эле эми УНА ишканасына жаңы жетекчи дайындаларын, 40 районго автомектептерди ачууга тапшырма берилгенин айтты. Саламатсызбы? Жакында эле УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Рустам Жокоев жана анын 10 чакты кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Сиз буга чейинки маектериңизде мындан ары айдоочулук көлүктү сатып алууга мүмкүн болбой турганын, райондордо Союз малындагыдай атайын УНА башкарууга үйрөтө турган мектептер ачыларын айттыңыз эле. Ушул маселе боюнча сиздин пикирди уксак. Ооба, туура айтасыз. Айдоочулук көлүктөр сатылбасын деп президент болгон күндөн баштап эле айтып келем. 2020-жылга чейин 15-20 миң сомго сатылып келгенин баарыңар эле жакшы билесиңер да. Кызматка жаңы келгенимде бул тармакты ким тартипке салат деп сураштырып жүрүп, Рустам Жокоев деген жигитти койдум эле. Башында жакшы эле иштеп келди. Тартип орноп, айдоочулук көлүктү оңой менен ала албай калганыңарды сездиңер да. Мен ого бетер күчөтөлү деп ал жигитти чакырып, сен өзүң таза болсоң, кол алындагылар да таза болот. Өзүң таза бол. Айлыгың жашооңо жетпей атса, демөөрчүлүк фондуман кошумча 2 миң доллар материалдык жардам берип турайын деп уадалашып, антын алып ай сайын 2 миң доллар жардам берип турчумун. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес. Ошондуктан 40ка жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Эмне үчүн материалдык жардам десеңер, алар өздөрү жетектеген мекемеден уурдабаш үчүн, ошол мекемеде тартип орнотуш үчүн, таза болуш үчүн берип турам. Алардын арасында кечээ камалган УНАнын жетекчиси да бар эле. Балким бул жигитти жөн эле камап атышкан жокпу деп баарын өзүм териштирип көрдүм. Система түзүп алышып, көбөлүк сата баштаганы аныкталып калды. 40 миңден 80 миң сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% көбөлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Ошол эле 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук көбөлүк сатылбаш керек. Азыркы убакта 40 жылдан бери айдоочулук көбөлүк сатып алгандар жашап жатабыз. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7 миңдей жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10 миңден ашык адам жабыркаган. Анын бир нече миңи майып болуп калды. Аларды өкмөт жөлөк пул берип багып жатат. Эгер мындан ары деле айдоочулук көбөлүк сатыла берсе, анда бул сандар өсө берет. Ошондуктан айдоочулук көбөлүктү сатууну кан буугандай токтотушубуз керек. Мына ошондо да 50-60 жылдан кийин араң көбөлүк сатып алгандардан тазаланабыз. 2020-жылы көбөлүк сатып алган уул кыздарыбыз бүгүн араң 24-тө. 50-60 жылдан кийин 74-84-кө чыгат. Туурабы? Эгер азыр токтотпосок, 100 жылдан кийин да көбөлүк сатып алып, машина айдап жүргөндөрдөн тазалана албайбыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бүткүл кыргызстандыктарга, айрыкча жаштарыбызга кайрылып кетет элем. Айдоочулук көбөлүктү сатып алам деген ойдон кайтыңыздарчы. Эрежелерди жаттап алыш оорчулук жаратабы? Жөн гана моюн жар бербегендик деп ойлойм. Жаттап, баарын билип алсаңар өзүңөргө жакшы эмеспи? Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болсо да эркин айдап жүрөсүңөр да. Эми УНАга жаңы жетекчи дайындайбыз. Ага деле жогоруда айтылгандай тапшырма жана талаптар коюлат. 40 районго автомектептерди ачкыла деп тапшырма коюп жатам. Алда пендечилик, ач көздүк кылып кетсе алда камалат. Биз эч кимди аябайбыз. Бизге мамлекеттин келечеги керек. Таза мамлекетти куруп кетишибиз керек. Ушул жерден УНАнын кызматкерлерине бир суроом бар. Силер көбөлүк сатып аткан адамдар, келечекте силердин өзүңөрдүн эле жакындарыңарды, небере чөбөрөлөрүңөрдү кокус бир жерден кагып кетип, зыянга учуратпайт деп кепилдик бере аласыңарбы? Албетте жок. Ошондуктан бир күндүк тыйынга кызыкпай келечектеги урпактарыңарды ойлой жүргүлө.